Andan keyinki mesele dayaul amana. Amanаттын жоголуп кетүүсү жана жүрөктөрдөн көтөрүлүп кетүүсү дейт. Аманатка бекемдик, урматтуу бир тууганым, Кудай Таала тарабынан бизге берилип, аманат берилгенден кийин бизге Куран жиберилген. Анан Куранды көтөрүп атабыз. А бирок ушундай адамдар уктап турганда эле аманат кадимкидей көкүрөгүнө көтөрүлүп кеткен. Мурда таква болуп жүргөн инсандар кийинчерээк карасаң таква болбой калгандагы кадимкидей уурулукка түшүп кеткен дейт. Мына ушуларды мен өз көзүм менен көп адамдарды билет элем. Ушунчалык таква эмес, базарга барганда базардын чайын ичпейт. Эт эмес, чайын ичпейт. Бул чайга деген краска кошулуп калган, харам болуп калышы мүмкүн деп. А бүгүн ушундай бир ситоя маркетингдин арам түрлөрүнө кирип алып, кадимкидей арамды реклама кылып мактап жүрүшөт. Аманат көтөрүлүп кетти, урматтуу бир тууганым. Же болбосо кээ бир адамдар бар, ушунчалык жаткан жерге төшөккө жатсам катуу болуп калып, уктап кетсем көп уктап коем мен, азыраак укташым керек деп, жука төшөк салып уктап жүргөн адамдар, 5 мал намаз мешиттен калтырган эмес, тахажжуд вообще кылган эмес, а бүгүн ошолордун 5 мал намазы үйүндө зорго бар, кийип аткан кийимдерин карап отурсаң, аны жанагы балерондор кийип турган кийимден дагы алардын кийими мындай бир жаманыраак болуп көрүнүп калып атат да. Демек адамдарда, кээ бир адамдарда аманат болот, иман таквадар болот, анан ошолордон иман, аманат кетип калат дейт. Мына ушул дагы кыяматтын белгилеринин бири. Кээ бир адамдар түшүнүшпөйт дагы, таква экен бул, намаз окуйт экен деп туруп акчасын берип алып, кийин ала албай жүрө берет. Биз Бахрейнге бардык, Бахрейнге барып, Ислам банк боюнча сүйлөшүп атсак, айтат, биз дейт, ишеништин негизинде аткарайлы деп, анан сакалы белине түшкөн таква деп эсептеген кишилер менен акча маселесине келгенде таквалыгын такыр көрбөй эле койдук дейт да. Демек акча маселесине келгенде адам балким ага сакал койгон жагат, башка жагат, намаз окуган жагат. Намаз окуганда адамды акча берип көрмөйүнчө, кошуна болуп көрмөйүнчө, сапарга бир чыкмайынча анын кандай экендигин билиш такыр эле урматтуу бир тууган кыйын да. Ошон үчүн бирөө-бирөөнү мактап, жамандап аткан болсо, аны менен сапарга чыктың белең, аны менен бир чогуу иштедиң белең, тыйын менен, жаны менен мисалы үчүн эмне кошуна белең, эгер андай болбосоң, анда урматтуу бир тууганым, сеники туура эмес деген сөз болот.